Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз, бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Тозоктун бүтө турган мөөнөтү барбы? Тозоктун мөөнөтү тууралуу Ыйык Инжил китебинен таба алабыз. Тозок ыйык жазууда өлгөндөр жаткан жай деп, же оттуу көл деп, же күкүрттүү көл деп айтылат. Ал жайлар тууралуу ыйык китептен мындай да окусак болот. Марк жазган жакшы кабарда 9-бөлүм 43-аяттан 48-аятка чейин мындай дейт. Эгерде колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап. Эки колуң менен оттуу көлгө, өчпөгөн отко түшкөнүңдөн көрө, мунжу болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. Эгерде бутуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чап. Эки бутуң менен оттуу көлгө, өчпөгөн отко түшкөндөн көрө, төкөр болуп өмүргө ээ болгонуң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. Эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп сал. Эки көзүң менен оттуу көлгө түшкөнүңдөн көрө, бир көзүң менен Кудайдын пачачылыгына киргениң жакшы. Ал жерде алардын курту өлбөйт, от да өчпөйт. Бул жерде Ыйса Машаяк тозоктун кандай жаман экендигин, канчалык коркунучтуу экендигин, ошондой эле тозок бүтпөй тургандыгын, түбөлүккө ал жакта от өчпөй турганын айтып жатат. Ошол себептен эгерде көзүң сени күнөөгө түртсө, көзүңдү оюп сал дегени, демек көзүңдү чукуп сал деген эмес, демек ошол жеңилирээк болот сага дегени билдирет. Же болсо күнөөгө түрткөн колуң менен тозокко түшкөндөн көрө, ошол колуңду кесип салсаң жеңилирээк болот деген билдирет. Бул жакта кесип сал эмес, демек ошол нерсени кылбай эле кой. Канчалык колду кескен оор, көзүңдү чуккан оор, ал эми тозок андан да оор экенин айтып жатат. Ошол себептен колуңбу, бутуңбу, көзүңбү эгерде күнөөгө түртсө, ошол нерсени кылбай эле койгонуң жакшы деп Ыйса кеңеш берип жатат. Ошондой эле күкүрттүү көл тууралуу дагы мындай дейт. Аян китебинде 20-бөлүм 10-аят. Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү-түнү түбөлүк кыйналышат. Демек, Ыйык Инжил китебинде тозоктун бүтө турган мөөнөтү тууралуу окуй турган болсок, тозоктун бүтө турган мөөнөтү жок экен. Ал жерде түшкөн адам эч качан чыкпайт. Түбөлүккө кыйналып болот дейт. Аякта от өчпөйт дейт. Ал жакта күнү-түнү түбөлүккө кыйналышат дейт. Чексиздикте кыйналышат. Ошол себептен Ыйса Машаяк айткан, ал жакка түшүү өтө коркунучтуу. Андан көрө көзүңдү оюп салсаң, колуңду кесип салсаң, бул жеңилирээк болот деп айткан эле. Ошол себептен тозок тууралуу ыйык жазуу айтат, тозоктун мөөнөтү жок, түбөлүктүү. Ошол себептен угарман, Кудай сизге батасын берсин. Тирүү кезибизде тозокко чейин бул жерде Кудай менен элдешип калалык. Кудай батасын берсин.